Assalamu алейкум, урматтуу интернет колдонуучулар. PowerPoint боюнча сабактарыбызды улантабыз. Бүгүнкү сабакта биз жогорку менюдан эки бөлүмдү карайбыз. Бул рецензирование жана вид болмокчу. Рецензирование бөлүгүндө айта турган жерибиз өтө эле аз. Бул жерде эң эле биринчи бөлүктө правописание деген бар. Бул жерге келип туруп орфография дегенибизде бул жерге мындай бир бөлүм ачылат жаңы. Бул кайсыл жерде мындай асты сызылган ката болсо ошону ачат. Бул ошол орфографиялык ката жазылган сөз болушу мүмкүн. Негизи кыргыз тилинде көп иштебейт, бул англис тилинде жана орус тилинде болгондо жакшы иштеп берет. Анан бул жерге келип туруп аны тууралап алсак болот, изменить десек болот, же болбосо пропустить деп. Эгер айрым учурда мисалы кыргызча туура жазылган сөздөрдү деле орусча туура эмес деп көрсөтүп калат, мына ошондо пропустить деп коебуз, же пропустить все десек, бул кызыл сызык кетип оңолуп калат. Андан кийинкилери тезарус, башкалары деле кыргыз тилинде иштебейт. Бул жерде примечание деген бөлүгү бар. Мурунку Word сабактардан да эстесеңиздер керек. Примечаниялар бул жасап аткан слайдыңызга кандайдыр бир эскертүүнү жазгыңыз келген учурда колдоносуз. Мисалы бул жерге келип туруп создать примечание десеңиз, анан бул жерге жазып коесуз. Бул жерде окуучуларга кошумча маалымат айтам деген сыяктуу бир нерсе жазып коесуз. Андан кийин мисалы муну өчүрүп сала бересиз, бирок примечание кала берет. Бул жерден показать примечание дегенге келип, область примечений десеңиз, бул жерде көрсөтүп турат кайсыларга кошулгандыгы. Бул болсо сиздин слайдты көрсөтүп жаткан учурда сизге окуучуларга көрүнбөйт, тоскоолдук деле кылбайт. Мынакей мындай болуп көрүнөт. Окуучуларга сиздин эскертүүңүз, примечанияңыз көрүнбөйт. Урматтуу интернет колдонуучулар, урматтуу видеонун көрүүчүлөрү, бул рецензирование бөлүгүндөгү биздин айталы деген темаларыбыз ушул эле болчу. Негизги бүгүнкү тема бул вид бөлүгү жөнүндө болмокчу. Вид өзү айтып тургандай ушул слайдыбыздын жалпы көрүнүшүн бизге тууралап берет. Биринчи эле бөлүктө бул режим просмотра деген бар. Бизге ушундай болуп көрүнүп турушу мына обычный дегенде турат. Айрым учурларда мисалы иштеп атканда бир нерсе басылып кетет же бирөө басып салат дегендей слайд мындай көрүнүп калат. Эмне болуп атканын биле албай каласыз. Мына ошондо мындан кантип чыгам десеңиз, бул ылдый жагына келесиз. Мына обычный деген ушул жерде дагы бар. Ушуну бассаңыз кайра ордуна обычныйга келип калат. Режим структуры деген бар. Мындай болуп көрүнөт. Бул ар бир слайддын ичиндеги жазууларынан бери көрүнөт, эмне жазылгандыгынан бери. Сортировщик слайдов деген бар. Сортировщик слайдов дегенге келгенде бул мындай болуп көрүнөт. Страница заметок деген бар, ал болсо мындай көрүнөт. Режим чтенияны болсо айттык. Эгер слайдтарыбыз кыскасы башкача көрүнүп калганда мына видке кирип обычный режим дегенди басабыз, же болбосо мына бул жерден да келип обычный дегенди бассак кайра ордуна кайтып келет. Андан кийинки бөлүмдө биз үлгүлөрдү көрсөк болот. Алар кандай көрүнүшүн, кандай үлгүдө слайд жасагыбыз келип атса, бул мисалы образец слайдов дегенди бассак, бул мындай көрүнөт. Бул жерде эч нерсе жок, болгон үлгүлөр гана. Ушундай кылып түзсө болот турбай деп көрүп аласыз. Бул жерден чыгуу үчүн да закрыт образец дегенди үлгүнү жаап салсаңыз болот. Буларды дагы ар бирин көрсөңүз болот. Андан кийин болсо отображение деген жери бар. Бул жерде линейка деген белгиленип турат. Мына бул жерде линейка чыгып турат жогоруда. Муну алып салсаңыз мындай көрүнүп калат. Бул жерге келип линейкага келип муну бассаңыз чыгат. Сетка деген бөлүгү бар. Көп бир нерсе жазгыңыз келгенде, тегиз кылып сүрөттөрдү койгуңуз келгенде мына сетканы колдонсоңуз болот. Же болбосо направляющие деген бар. X, Y огундагына ортодон бөлүп турган сызыктар бар. Муну да алып койсоңуз болот. Андан кийин мына заметки дегени, негизи менде заметки басылып турган болчу. Алып койдум. Азыр муну койгондо мына бул жерге щелкните, чтобы добавить заметки деп чыгып калат. Бул жерге дагы бир нерсе жазса болот. Слайд тууралуу маалыматтарды ар бир слайдка ошол эскертүүлөрдү жазып кете берсеңиз болот. Анан бул жерге жазылган заметкаларды болсо мына страница заметок дегенден мындай кылып көрсөк болот.
обычныйга кайтабыз. Заметкини болду. Андан кийинки бөлүм бул масштаб. Масштабта мисалы негизги размери азыраак 65%да турат экен. Мисалы 200% же 100% кылдык. Окей дедик, мындай чоңойду. Иштедик. Кайра эски абалына кайтуу үчүн бул жердегини басабыз. Вписать в окно дегенде. Муну бассак кайра эски абалына ошол жалпы экранда көрүнө турган болуп көрүнүп калат. Андан кийин цвет или оттенки серого деген бар. Бул жерде негизи мына цвет дегенде турат. Кийинкилердин черно-белый, оттенки серого дегендерди басканда мындай бөлүмдөр ачылат. Эми бул черно-белый же болбосо ушундай серый слайдтарды жасаш үчүн бул жактардан тандап алсаңыздар болот. Кайра бул жерден чыгуу үчүн возврат деген бар. Закрыть деп турат. Ушул жерди бассаңыздар ордуна кайтып калат. Андан кийин бул жерде дагы сонун бир акыркы бөлүмү калды. Окно деген. Окно деген жерге келгенде негизи бир слайдтын бир канча жерин бир учурда карагыңыз келип атса, бул жакты минтип өйдө ылдый жүрүп отурбай, ушул окно бөлүгүн колдонсоңуз абдан жакшы болот. Мисалы, новое окно дегенди бассаңыз, минтип слайд дагы бир бетте ачылып калат. Бул жерди карасаңыз азыр эко болуп турат. Мисалы, бул жерде келесиз да, бул жакты карай бересиз. Мисалы, 4-чү бетте же 5-чи бетте иштеп атасыз. Экинчисинен болсо, 2-чи бетте иштеп атасыз. Бул жерге келесиз да, мисалы, перейти в другое окно деген бар. Мисалы, 2-чи окного бардыңыз, иштедиңиз, видке келдиңиз, 1-чи окного бардыңыз, иштедиңиз дегендей. Бул окнолор бири-бирине тоскоолдук кылбайт, слайдыңызды көбөйтүп жибербейт. Мындай кылып алсаңыз болот. Азыркы эле жерден, мынакей видтен бул упорядочить все дегени бар. Бардыгын тизип кой деген. Муну бассаңыз, ошол сизге демек мындан 2-чи бетти карап атыптырмын, мындан 5-чи бетти карап атыптырмын деп иштегенге ыңгайлуулук түзүп берет. Мындан чыгыш үчүн болсо, бул жактагы максимайз дегенди басабыз, кайра чыгабыз. Каскадом деген бар. Бул дагы минтип кичирейтип берет. Мындан чыгыш үчүн деле муну басабыз. Андан кийин разделить дегени бар. Бул жактан деле мындай тууралап алсаңыз болот. Буларды мындай кылып. Окно бөлүгү ушул иштерге жардам берет. Андан кийин мисалы экинчисин келип туруп эле жаап сала бересиз. Мындай сохранить эч нерсе сурабайт. Бул слайд сакталган жерде аны көбөйтүп жибербейт. Жөн гана 1-2-3-тү ачып алып иштеп, кайра жаап коюу үчүн. Бул жерге келгенде азыр мынакей слайддын темасы деген бир эле сабагыбыз болуп калды, экинчиси жок болуп кетти. Ал эми бул эң аягында турган макросу деген эмне экенин мен колдонуп көргөн эмесмин. Бул жөнүндө сиздерге эч нерсе айта албайм. YouTube'дан, Google'дан PowerPoint макросу деп издеп көрсөңүздөр болот, эгер кызыккан болсоңуздар. Бардыгыңыздарга ийгилик каалайм. Өзүңүздү өнүктүрүңүз жана өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошуңуз.